Birinchi dубль, экинчи дубль, а мейли үчүнчү жолу. Туура түшүнөбүз. Журналистикада мындай болуп турат. И мына ушунусу жарат окшойт. Ошентип президенттердин келишине жыйындар залы даярдыктарды көрө башташты. Бул учурда Тажикстандын протокол кызматкери сүрдөп кеттиби ким билсин, килемде аттайын деп аз жерден калды окшойт. Конечно. Береки жакта Европа биримдигинин делегациясы кагаз иштери менен алек. Ал эми биздин протокол кызматы президент Садыр Жапаровдун көз айнегин жалтыратып жатат. Өзбек тараптыкы болсо бардыгы идеалдуу. Бирок эмнегедир президенттин отургучун алмаштырууну туура көрүштү. Сүрөткө түшүп жайбаракат жүргөндөр казак делегациясы. Борбордук Азия жана Европа биримдигинин бул жолку саммити президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында өттү. Өлкө башы президенттерди кереметтүү ысык көлгө келип бергенине ыраазычылыгын айтты. Надеюсь, что Чолпан-Атинская встреча предоставит нам возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, что позволит укрепить взаимопонимание и сотрудничество между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Кезинде Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Борбордук Азия мамлекеттери менен соода, экономика, энергетика жаатында кызматташууга кызыктар экенине токтолду. Сегодня находиться тут, на этом саммите. Хотел бы вас поблагодарить за ваше гостеприимство с приятной погоды на фоне великолепного пейзажа. И мне кажется, что эта обстановка очень способствует нашей сегодняшней встрече. Саммитте президент Садыр Жапаров Борбордук Азия мамлекеттеринин мүмкүнчүлүктөрүн жана Европа биримдиги менен арттыра турган тармактарды сунуштады. Последние несколько лет природа и население нашей страны довольно заметно стали ощущать негативные последствия изменения климата. Мы наблюдаем необратимое таяние вековых ледников, которые являются основным источником водных ресурсов Кыргызстана и Центральной Азии. Кыргызская республика все активнее принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз, а также является активным участником международных экологических процессов, поскольку климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Өлкө башынын көтөргөн орчундуу көйгөйлөрүн туура которуп жеткирүүдө синхрондук котормачылардын орду чоң. Кыргыз тилиндеги этиши аягында турат да, сүйлөмдүн аягына чейин укмайынча которгонду баштай албайсың. Ошон үчүн 1-2 секунд айырма болуп калат да, котормонун сүйлөп аткан кишинин айырмасында. Ошондой учурларда Садыр Мукоожоевич дагы бир жолу кайталап туруп, так жай айтканда бизге да оңоюраак болот. Белгилей кетсек, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кыргызстанга алгачкы жолу келип жатат. Европа биримдиги Кыргызстанда бир нече тармактарда долбоорлорду жүзөгө ашырып жатат. Алар соода, экономика, санарип, маданий гуманитардык тармактар. Мындан сырткары биз Кыргызстандын ишкерлери менен биргеликте тажрыйба алмашуу жаатында да алаканы бекемдеп жатабыз.